бизде студияда өзгөчө коноктор орун алууда. Албетте Талас элинде негизи таланттарга бай эл эмеспи. Бүгүнкү күндө эскерте кетсек, жакынкы арада эле ошол Ата Огунбаевдин 125 жылдык юбилейи белгиленген. Бул күнгө байланыштуу ошол эл аралык деңгээлде эсимде эл аралык фестиваль өткөрүлгөн. Мына ошол фестивалга улуттук баалуулуктарыбызды даңазалаган, кол өнөрүшүк менен алектенген, сүрөт жагында, чыгармачылык жагында алектенип келе жаткан биздин инсандар үчүн өзгөчө кароо сунак уюштурулуп, мына ушул кароо сунактын жеңүүчүлөрүнө чет өлкөгө албетте жолдомо берилген. Мына ушул жолдомону жеңип алган, өзгөчө таланты менен өмүр бою аракет кылып, эмгектенип келе жаткан сүрөтчү, зергерчи, бүгүнкү күндө таланттуу инсан Акылбек Ишимов бизде конокто. Кутман менен. Барыңыздарга эмеден Кутман таң. Кутман таң. Бүгүнкү күндө кубанычыңызда чек жок. Аябай. Айтып өтсөңүз, ушул сүрөт искусствосу менен канча жылдан бери алектенип келесиз? Анан сиздин негизи эле шакирт мыкты болуш үчүн устаты мыкты болуш керек. Устатыңыз дагы барбы? Айтып өтүңүз. Сүрөт менен мен бала кезден эле сүрөт жагынан, лепка жагынан ал кезде орус садикке барчык, садикте эле жакшы сүрөттөрдү, лепкаларды жазачым. Мектепте дагы орус мектепте окудум, номер 3-тө. Ал жерде редколлегия школы болгон да, школдун эмесинде. Билим алдыңызбы бул багытта? Билим казыр Жогорку окуу жайда? Жок, казыр Чокмонов атындагы окуу жай, мурда 92 болчу. Оформитель, расписчик, кызыл диплом өткөм. Баракелде. Анан окуйм десем, перестройка башталып, Ленинград же Москвага, Репино же Суриковага тапшырайын деп. Анан кийин перестройкада элдин баары эле өз менен СССР нураган кезинде. Анан кийин өтөм өтпөйм деп, анан кийин буду чаңылып атканы барбай калдым. Барбай калып, анан эме бизде могу атага чыккан Манас китепти оформлять кылган Теодор Теодорович Герцен, Орловкадан болот. Атасы Теодор Георгиевич музейди, Орловкада чоң музейди уюштурган. Дүйнө жүзүнө Герценде атага чыккан, Кыргызстанда барктуу сүрөтчүлөр. Анан ортоңку баласы, 3 эркек бала аларда. Ортоңку баласы Яков Теодорович. Орто Азия боюнча, дүйнө жүзү боюнча чиканка абдан өздөштүргөн, күчтүү чиканчык. Менин устатым Яков Теодорович. Устат кандай устат болсо, ошо шакирт да ошондой. Шакирт ошо деңгээлге жетип же ашса, өз жолун тапса, бизде сүрөтчүлөрдө өз почерк болуш керек да, өз эмең. Анан мен аны менен 1 жылдан ашыраак иштедим, 1,5 жыл. Шакирти болуп. Анан өз почерк бул чиканка негизи базылып же мындай уруп балкан менен эле. А мен бүт микро эмеге чейин Колуңузга алып көрсөтсөңүз ювелирный сүрөттөрүңүздү. чиканкалар да бул. 1 миллиметр калбайт. Баары иштелип чыгат, арт жагынан дагы, бет жагынан түп-түз эле момундай темирден бүт иштелип чыгат. Бул ошондо сүрөтчүлүк менен кол өнөрчүлүктү балкан менен эле, анан чикан менен да, чиканды чегип чыгасыз. Чикан ошо инструменттин өзүн эле ким көрсө, абдан полированный, абдан эме микроинструменттер бар, инеге чейин ушундай. Ошо менен чегилип чыгат. Анан ар бир момундай сүрөттү туура эмес бир чегип алсаң, бул жанагыдай карандаш эмес, бояк эмес, мындай үстүнөн боеп койгондой. Оңдоп коюу мүмкүн эмес. Оңдоп коюуга мүмкүнчүлүк жок да. Кичине секреттер бар, бирок
толық ондай албайсың да, эми бузулуп калган көрүнүп калат да. Тактык керек Тактык турбу, керек да, абдан эме кылдаттык менен. Ошондо бул сүрөттө эмнени чагылдырдыңыз? бул- Айтып өтсөңүз тарыхын. Бул биздин Ала Тоо жерибиз. Анан кийин могу жерде кыргыз ардамиттер кырдуу тоолордо жолдор. Анан көкөр тартып турат. Жаз келип бээлер салып кымыз чыгып, анан могу жаш балдар эки бала кымыз ичип алып, анан күч сынашып, бизде илгертен бери ата бабаларыбыздар көп кыргыз оюндары болчу. Ээрдикке, анан кийин эс тутумга, күчкө бар машыгып, анан ошо экөө күч сынашып, мындай эңиш, эр эңиш болот да, мындай экөө күч сынашып. Ушул чакан сүрөттө демек кыргыздын биздин тарыхы, улуттук оюндары Анан камтылган турбайбы? ат жабдыктар бүт чегилген да. Эмеден тердик, бүт эме ээр, куюшкан, тизгин, бүт эмелер салынган да. Анан кийин камчы. Ал эми жаныңызда дагы куш сымал өзгөчө эмгектин турганын көрүп атабыз. Бул болсо мен 2005-2008 Латин Америкада, Эквадордо болгом. Эквадордо борборунда, Кито борборунда. Ошол жерде чегилген. Могу жерде мына Кито, Талас 2005. Анан мен авторский эмелерим да, знактарым турат. Бул жерде Ишимов Акылбек Момуконович, анан 62-жылы туулуп чыккан, бул жерде куш салынып турат. Сомго базалетте ошо мен авторский знагым да, куштун орнаменти. Бул жер зымырык куш. Бул зымырык куш орусча феникс деп коет. Зымырык куш. Зымырык куш Биенналь 2006-жылы межконтинентальный, бүт Европа, Франция, Египет, Орто Азия, Америка, Латин Америка, Орто Америка, Түндүк Америка бүт катышканда гран-при алган. Сертификат, кубок үйдө. Эмеге каталогко чыккан биздин желегибиз, асабабыз, гербибиз бүт базылып, ошол жерге чыккан. Бирок өкүнүчтүү, мен ал китепти ала келген жокмун. Ал кезде мен кайра үйгө тартканда ал китеп чыга элек болчу. Бирок демек ийгилик жараткан эмгек турбайбы? Ал эми кийинки артыңызда. Бул биздин албетте улуттук Манас Ордо комплексиндеги Манас күмбөзү экени көрүнүп турат. Ар бир сүрөтчү мындай эмгектерди жаратпаса болбосо керек. Талаш жерден болгондуктан Манас күмбөзгө бар турабыз, заряд кылабыз, Куран окутабыз. Анан кийин ошону мен устаттым да көп чекчи. Анан мен өзгөчө, өзүм башкача мындай чегип үйгө кой эме илип коем да, коюп. Жакшы. Бул жерде биз кыргыз ала тоосун, бул жерде мергенчилерди, ошондой эле биздин бугуларды көрүп атабыз. Демек, бул жерде да биздин кыргыздын жаратылышын чагылдырсаңыз керек. Бул жерде дагы ошо Манас темасы, Семетейдин таңкы улоосу, биздин кыргыздын турмушу, орусча айтканда быт да. Ошо биздин атадан калган аң улоо, кыргыз эли да ага кызыкчы. Көбүнчө мал менен алек болчу. Ооба. Анан кийин кичине мындай ачачылык же жут болуп, жанагыдай чөп
эме күн ызык болуп жана чөп курап эткенден Жайыттын тартыштыгына байланыштуу. жайыттын ошо ачарчылык болгондо ошондо эле аңчылыкка чыкчу. Анан кийин ургачы кийиктерди атпачы да. Ооба. Бул жерде маралга эмес, бугуга, эркегине бугуга аңлуу болот. Анан бугунун мүйүзүнөн кыргыздар жанагыдай жаа, текенин мүйүзүнөн да жаа жасашчы. Өзгөчө бугунун мүйүзүнөн жасалган эме жаа эме күч талап кылчы. Ар бир эле балбан же момундай ээр аны тарта албачы, мен деген эле тартчы. Тартканда да техникасы башка болчу. Демек баатырлар. Жебени кармап туруп, анан кийин жааны түрткөн да өзүнөн мындай түртүп туруп. Карама каршы. Мындай тарта албайсың да, карама каршы мындай. Бул кыргыздын өзгөчө техникасы болчу. Жакшы, эң сонун бүгүнкү күндө ошо Жерде тайгандар ошо тосмого мындай эртеңки таңда жана булактын суусуна же чоң сууга эмеге түшкөндө эме сууар. Ошондо тосмодон чыгып кетип аткан кези да. Жакшы. Ал эми айтсаңыз ушул сырты болсо ооба. биздин кадимки эле өрүк. Бул да ардамит чегилген. Бул оюлган эмес, чегилген ардамит. Кочкор мүйүз салынган, негизи эң кыргыздын кочкор мүйүз эркекке барктуу да. Жакшы. Ал эми айтсаңыз, буйруса ушул эмгектерди жаратып, эсимдик фестивалынан сертификат тутуп алыңыз. Качан жолго чыгабыз? Эми жолго пландаштырып жатышат. Могу жаңы жылга жетпей Султан Раев, Турксойдун негизчүсү, анан кийин дагы айымдардан уус чеберлер баарыбыз ошо сапарга чыгабыз буюрса. Жакшы. Буюрса ийгилик жарата бериңиз. Эмгектин артында чоң ийгиликтин жаралары анык. Сиздин ишиңизге ийгилик. Ар дайым ушул сүрөт искусствосунун өнүгүүсүнө өзүңүздүн салымыңызды кошо бериңиз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Жалпы элге өзүңүздүн кайрылууңуз болсун. Келиңиз. Жалпы элибизге биринчиден ден соолук, элибизде тынччылык болсун, бакубатчылык, элибиз имандуу болсун, элибиздин негизи иманы күчтүү болсун, элибиз Өнүгүп өсө берсин, өнүгүп жакшы ийгиликтерге жетишсин. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Таңында калуу тилектер кабыл болсун. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, таңында келген коногубуз дагы бир жолу сиздерге сала кетели. Бүгүнкү күндө сүрөт искусствосуна өзгөчө салым кошуп, бир канча ийгиликтерди жаратып, кыргыз элинин желегин чет өлкөдө желбиретип келе жаткан биздин сүрөтчү, таланттуу инсан Акылбек Ишимов бизде конокто болду. Ал эми таңкы талас маалымат